ушул бизнес жаатынын биринчи кадамын 700 сомдук китепти $17,000 кылып сатуу максаты дагы эмес болчу, бирок ошондой болуп кетти. Мен ойлогом бир 700 сомдук китеп балким $700 сатылса керек деп эле мен мындай божомолдоп кичине сурагам да. Аллахтан чөмүштөп сураш керек го. Каштап берсе да жетишет дегендей. Меники тескери болуп калдым да. Каштап сурасам Аллах таала чөмүштөп берип койду да. А ким алды? Анан азыр мынакей интернетке мен жүктөгөн жатам, ошол концертти эми монтаждап бүттүк. 500 инсанга укмуш сонун залды уюштурдук. Ал жака дагы айымдардын баардыгы аппак кийинип келишти. Ошол эле Казакстандан ырчыны чакырдык, алырдады, сахналаш досторум колдоп келди. Эң биринчи ирет бул кечеге кирүү бул биринчи кадам болду. Айым зат үчүн менин кечеме келүү. Экинчиден китептин ачылышы, презентациясы дедик. Анан поэзия кечеси болду. Анан аукционду ошол жерден эле алып баруучулар башташты. Мен аябай уялдым, аукцион кылбай эле койбойлуппу балким депчи. Бирок мен сатууну баштайын деген презентациядан кийин. Эми Аллах тааланын ошондой бир сонун жардамы менен аукцион дароо $1000 көтөрүлдү. 2000-3000 болуп барат, анан $5000 токтоду. Токтогондо эле менин бизнесте экинчи эжем бар. Ал атымды айтпагыла, мен дагы $5000 берем деди. Ошо менен бул жак $5000, бул жак $5000 экөө тирешип калды. Кимиси көбүрөөк берет деп. 3 айым ошол жерден китепти алып кетти. Үчүнчүсү $7000 деп койду.